Саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Эфирдеги берүүлөрүбүздү ой пикир программасы менен улантабыз. Аны мен Кандыкей Бозгонов алып барам. Бүгүнкү берүүбүздө улуттук нарык тууралуу кеп кылалы деп атабыз. Эске салсак, ушул айдын башында президент Садыр Жапаров 2022-2027 жылдарга улуттук нарыкты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө улуттук программаны бекитүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Мына ушул программа негизи эле ушул программанын алкагында кандай иштер жасалат, ушул тууралуу кеп кылмакчыбыз. Студиябыздын мейманы менен тааныштырайын. Публицист, жазуучу, адабиятчы, педагогика илимдеринин доктору, профессор Советбек Байгазиев. Саламатсызбы агай, студиябызга кош келдиңиз. Алгач сөздү жогоруда айтылгандай ушул программа тууралуу баштасак, бул баягы башынан буга чейин дагы ушул өңүттөгү жарлыктарга кол коюлду эле президент тарабынан. Ушул программанын мазмуну, максаты эмнеде? Эми максаты ошол жарлыкта так айтылган. Азыркы ааламдашуу мезгилинде дүйнөлүк интеграцияга, дүйнөлүк мейкиндикке кошулуп аткан мезгилибизде өзүбүздүн улуттук өзөгүбүздү сактоо, тилибизди, маданиятыбызды, салттарыбызды сактап, дүйнөлүк көчкө татыктуу кошулуу негизги максат ушулда. Ушуга жараша программа иштелип чыкты. Бул программанын максаты ошол жарлыктагы идеяларды турмушка ашыруунун иш-чаралары. Эми Мазмуну эмнеде? Деги эле мазмуну ошо негизи маданиятты сактоо, салттарыбызды сактоо жана өнүктүрүү, бүгүнкү замандын жаңы талаптары менен шайкеш алып баруу, кээ бир учурларда модернизацияга баруу, эски менен жаңыны ыгынтабай калыштыруу, тилибизди сактоо, өзүбүздүн калкыбызга тиешелүү менталитетибизди, адеп аклагыбызды, нарыктарыбызды сактоо, өнүктүрүү. Бул программанын негизги мазмуну ушунда. Анан кандай формалар менен, кандай каналдар менен, кандай каражаттар менен ишке ашырыш керек. Ушуларга басым коюлган. Анан менин айтайын дегеним, ушул программа, ушул жарлык жеке мени абдан кубантты. Себеби мен ушу 2005 жылдан баштап эле улуттук баалуулуктарга көңүл буруп, ошол улуттук баалуулуктардын негизинде жаштарды тарбиялоо боюнча концепцияларды жазып келгем да. Бирок эмнегедир ошол концепцияларды министрлик кабыл алган эмес. Эл жактырган, айрыкча мугалимдер дүйнөсү абдан жакшы баа берген улуттук нарыктардын негизинде жаштарды тарбиялоо. Жаштар министрлиги жактырып кабыл алган бир кезде. Бирок ал ишке ашпай калды да. Анан бизде ушундай Европага, чет жактарга ориентация жасоо, өзүбүздүн коломтобуздагы асыл баалуулуктарга кандайдыр бир аркабызды салган, аны аңдап түшүнбөгөн,
Ал баалуулуктар аркылуу кыргыз экенибизди көп аңдабаган жагдай ушул айрыкча жетекчи чиновниктердин арасында күчтүү болуп келди да. Көбүнчө эле баягы интернационалдык баалуулуктарга багыттануу, ошо мисалы үчүн тарбия концепциялары буга чейин ушу кабыл алынган космополиттик мүнөзү менен айырмаланып келген да. Мына ушундай шартта жанагындай жаштарыбыз ар кандай диндик секталарга өтүп, ар кандай чет өлкөлүк диний уюмдарга мүчө болуп, анан улуттук өзүнүн баалуулук багыттарын жоготуп бараткан кезде мына социологиялык изилдөөлөр мындай бир фактыны далилдеген: мекенчилдик жаштардын арасында 8% болуп калыптыр. 7 областты камтып, ошол бир 4-5 миңге жакын жаштарды камтыганда мекенчилдик 8% болуп калган да. Көп эле окууну бүткөндө чет өлкөгө, Англияга, Францияга, Америкага, Италияга кетүүнү максат кылган жаштар көбөйгөн. Мына ушундай шартта президентибиздин улуттук нарык жөнүндөгү жарлыгы, анан андан мурдагы адеп акылакты өнүктүрүү жөнүндөгү жарлыгы, бул аба менен суудай керек азыркы биздин Кыргызстанга. Агай, ушул кадамга барууда кечигип калган жокпузбу? Албетте, бир жагынан кечиктик десек де болот. Анткени жаштар биздин колубуздан чыгып баратат. Алардын идеалы башка болуп калды да. Улуттук баалуулуктардан жаштарыбыз алыстап, тарбия боюнча мындай мамлекеттик деңгээлде бир стратегия кабыл алынбай, кыргызча айтканда, бири жаштардын бири айды караса, экинчиси айды карап, үчүнчүсү үйдү караса, төртүнчүсү чүйдү карап дегендей. Ар кайсы маданияттар тооруп турган кезде. Чачылган улуктардай болуп, түндүккө баштары бирикпей. Ушундай абалда турганда жарлыктын чыгышы албетте, эгерде биз кол кармашып системалуу түрдө иштесек, жанагындай программаларды кагаз жүзүндө калтырбай, чыныгы жигер менен алдыбызга максатты коюп, системалуу түрдө иштесек, үй бүлөдөн тартып, бала бакчадан тартып, мектепте, жогорку окуу жайларында ушундай багытта активдүү иштесек, анда биз баягы кечиккен нерселерди кайра калыбына келтирип, улуттук көчүбүздүн оогон жүгүн түзөп, келечекти багыттап, келечекке жакшы багыт алып, өнүгүп кетүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Буга чейин ушул эгемендүүлүктү алган жылдардан бери эле идеологиябыз жок, багытыбыз жок деп эле какшанып келатпайбызбы? Ушундай кадамдар ошо улуттук идеологияны түзүүгө бир өзөк болуп бере алабы? Эми мына туура айтасыз, баягы эгемендүүлүктү алгандан бери ошол идеологиябызды калыптандыра албай келбедикпи?
Buna geptin iştin özögü kayda. Hem için bunday olup kaldı. Bayağı biz sosyalizmden başlatmadık bu. Birok atayın oşo el, oşo sosyalizmdi çanıp biz жаңы бағытқа түшөбүз, жаңы коомду курабыз, biz демократияга кетебиз дегендей bir Кыргыз элинин ичинде ушундай bir дискуссиялар жүрүп, андай болгон жок да. Ал демократияны жогору жактан түшүрүштү да. Баягы Европада, Польшада болгон солидарностьтун иш аракеттери, анан Прибалтика башталды, анан Москва, Ленинград, анан Кыргызстандагы дүрбөп, ошондой кыйын мезгилде бир жээктен экинчи жээкке өтүп аткан мезгилде демократияны гана ойлоп, анан социализмди жамандап, ушундай акыбалда өзүбүздүн идеологиябыз кандай болот деп, ошол баягы ашарчылар чыкпадыбы дегенде. Кыргызстан демократиялык кыймылы. Алар мындай улуттук идеологиябыз кандай болот? Алар жөнүндө ойлогон эмес. Ошол улуттук баалуулуктарыбызды демократия менен айкалыштыра алабызбы? Улуттук өзөгүбүз кандай болот? Бул маселе арткы планда калып, жалаң эле демократияны орнотуу ушу менен алек болуп калдык да, көпкө чейин өзүбүздүн жолубузду таба албай, башаламандык орун алып, анан кийин гана биз баягы эйфориядан өткөндөн кийин биздин жолубуз кайсы? Издей баштадык. Интеллигенция кеч ойгонду да. Анан улуттук өзүн өзү аңдап түшүнүү, улут национальное самосознание. Биз кимбиз? Биздин менталитетибиз кандай? Демократия менен өзүбүздүн геничтерди кантип айкалыштырабыз? Кандай жол менен кетебиз деген маселе кийинчерээк курчуй баштады дагы. Анан президенттин жарлыктары пайда болду. Бул жаңы тенденция, улуттук интеллигенциясынын ойгонушу, өзүнүн улуттук жолун табууну, улуттук жүзүн аныктоону, дүйнөлүк көчкө өзүнүн колорити менен, өзүнүн өзгөчөлүгү менен кошулуу философиясын аңдап түшүнүп, ушундай жаңы багытка өтүп атабыз деп эсептейм да мен. Улуттук нарк деп эмнени түшүнөбүз агай? Азыр эми жогоруда сиз айткандай баягы туш-туштан ар кандай маданият, дин багыттары мисалы тооруп турган кезде коомдо бул нерсени дагы ар кандай түшүнүшү мүмкүн да. Улуттук нарк деген сөздүн ичинде дагы көп маани жатат да, көп сөз бар да. Эми бул кенен алганда бул мораль деген эле сөз. Нарктуулук. Бул орусча айтканда мындай высоконравственный адам. Адамдык сапаттары бийик адам дегенди билдирет. Анан эми нарк деген бул экономикалык да термин болуп кетет. Баа. Наркы канча, баасы канча дегендей. Ал эми нарк деп экинчи мааниси чоң түшүнүктү камтыйт да. Нарк бул Кыргыздын маданияты, адеп аклагы, руханияты, тили, ушунун баарын камтыган нарк деген жарлык чыкты да. Анан кенен түшүнүшүбүз керек да муну. Улутту сактоонун философиясы бул жарлык. Кыргыз улуту кантип сакталат?
Аны маданиятын кантип сактап, кантип өнүктүрөбүз, кантип жоготпой сактап калабыз. Тилибиз, дилибиз, салттарыбыз, мына ушуларды сактоо, ушуларды өнүктүрүү жөнүндө болуп атат да сөз. Жогоруда сиз айткандай азыр ааламдашуу доору деп атабыз, заман өзгөрдү деп атабыз. Ошого жараша биздин улуттук нарктарыбыз дагы өзгөрүшү керекпи же өзгөрдүбү бүгүнкү күнгө чейин? Эми бул кыргыз эли дагы баягы байыркы эл да, кылымдарды баскан, турмуштун ачуу таттуусун көргөн, бороон чапкындарды баштан өткөргөн, ошол өзүнүн ачуу тажрыйбасынан жараткан дөөлөттөрү бар. Адеп аклагы бар, руханияты бар, менталитети бар. Аларды бирөө башка элден көчүрүп алган эмес. Өзүнүн эле тарыхынан, тажрыйбасынан жууруп жараткан. Эми ошонун ичинде мындай ошол учурда актуалдуу болуп, анан өзүнүн маанисин жоготкон дагы эмелер, баалуулуктар бар. Ал эми алардын арасында дагы деги эле өзүнүн боёгун оңдурбаган, түбөлүктүү дөөлөттөр да бар да. Кыргызды кечөө да коштогон, бүгүн да коштоп атат, келечекте да коштоп жүрө турган өлбөс дөөлөттөр бар. Мисалы үчүн эркиндик философиясы. Мына Манас эпосубуз алып жүрөт. Кыргыз элинин эркиндиги, ата журттун эгемендүүлүгү, мекенибиздин боштондугу, бул биздин ыйык баалуулугубуз да. Анан кыргыз мамлекетин сактоо философиясы, бул өлбөгөн философия. Ошондой эле мына кыргыздын меймандостугу. Эгер өзүбүз эле жоготуп албасак, бул дагы өлбөй турган баалуулук. Өлбөй турган кыргыздын менталитети. Мына кара кылды как жарган Калыгулуулуя деп даңкталган учурунда. Ал жалаң эле Калыгулууга тиешелүү эмес, деги эле калыстык элдин эңсеген идеалы, тутунган жобосу, карманган ыйыгы болуп келген. Мына калыстык биздин Кыргызда болуп келген, биздин өзүбүздүн касиетибиз, менталитетибиздеги эң сонун сапат адамкерчилик. Адамкерчилик эми башка элдерде да бар. Кыргыздын адамкерчилиги, гуманизми, айкөлдүгү бул өзүнчө улуу сапаттар. Булар өлбөс дөөлөттөр да, өлбөс биз менен түбөлүккө чогуу жүрө турган. Мына ушундай менталитет менен, ушундай касиет сапаттар менен биз кыргызбыз да. Анан тилибиз. Тилибиз бар үчүн кыргызбыз. Тилибиз да түбөлүк өзүбүз менен кошо жүрүш керек, кошо жашаш керек. Ошон үчүн күрөшүшүбүз керек. Анан эми албетте улуттук коломтодогу баалуулуктар бул өзүнчө турган нерсе. Анан азыркы заманга ылайык жалпы адамзаттык сапаттарды дагы, өнөрлөрдү дагы өздөштүрүшүбүз керек да. Мисалы үчүн азыр моундай термин бар го, атаандаштыкка жөнөмдүүлүк. Мына ушул сапатты өздөштүрүшүбүз керек. Анан профессионализм, кесипкөйлүк. Өз кесибиңди ийне жибине чейин билүү. Анан
Alamdaşı doğrunda tatıktуу yaşaş üçün dünyölük ilim bilimdi, teknologiyani özleştiriş üçün albatta köp til bilүү керек. Öz tilibиz өзөгүбүz. Ал эми башка тил пайдалана турган куралыбыз да. Ошондой эле эл аралык этиканы билишибиз керек. Анан ошо улуттук баалуулуктарыбыз менен ошо эл аралык жалпы адамзаттык маданияттын дөөлөттөрүн айкалыштырып ошо эки тискинди бирдей кармап Цивилизациядан артта калбай. Заманбап нукта өнүгүшүбүз керек да. Анан ошо Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар. Бул жалпы адамзаттын маданияты көп түрдүүлүгү менен кызыктуу. Улуттук маданият жоголсо ал экинчи кайрылып келбейт. Улуттук маданияттын жоголушу жалпы адамзаттык маданияттын жоготуусу болот. Ошон үчүн көп түрдүүлүктү сакташ керек. Көп түрдүүлүк менен жалпы адамзаттык маданият кызыктуу. Бир маданияттын гегемониясы деген ал туура эмес. Мына Айтматовдун идеясы ушундай да, чындыгында бул туура идея. Биз ошол жалпы адамзаттык маданиятты дагы өздөштүрүп, бирок өзүбүздүн улуттук маданиятыбызды өнүктүрүп, анан Айтматов айткандай кош үсөнгүнү бирдей теминишибиз керек. Ошол жалпы адамзаттык маданияттын ичинде өзүбүздүн нарыктуулукту, өзүбүздүн маданиятты жогоруда сиз айткан ошол мындай өлбөй турган наркыбыз, дөөлөттөрүбүз бар деп атпайсызбы? Ошолордун мындай сактап калуу биздин каныбыздан келген нерсеби же атайын тарбия менен, ушундай кадамдар менен сактап кала алабызбы? Ошол эле меймандостукту айтып атасыз мисалы. Мындайда, мисалы үчүн мораль, адеп акылак бул кан менен берилбейт. Кан менен мындай генетика менен биологиялык нерселер берилет да. Ал эми рух ал кан менен берилбейт, тарбия менен. Анан маданияттын өзүнүн генетикасы бар. Ал эл ичинде дайыма жашайт, өнүгүп турат. Ошол элдин ичинде төрөлгөн бала сөзсүз ошол маданият менен оозанат. Биринчи оозун ачканда апа дейт, ата дейт. Ошол чөйрөнүн руханиятын өздөштүрөт. Анан эгер чөйрө өзүнүн руханиятын, маданиятын карманбаса, анда бала дагы башка жолго түшүп кетет. Эгер чөйрө тарбиянын күчү менен өзүнүн илгертен бери келаткан салттарын өткөрүп турса балага, тарбия механизмдери менен, билим менен, мына анда ошол тарбия менталитет өлбөйт да, өсүп өнүгүп турат. Муундарга өтүп турат. Ал үчүн мурдагы муундар кийинки муундарга маданияттын эстафетасын өткөрүп бериш керек. Ал үчүн мунун бир механизми бул тарбия. Тарбия аркылуу гана өтмө катыштык мыйзамы сакталып турат. Бизде ошо ата-бабалардан келаткан ошол нерсе, тарбиянын ошол баягы нарыктуулукка сугарылган ушундай тарбия берүүнүн бир чынжырчасы үзүлүп калган жокпу? Эми элибиздин эл ичи генич да. Мындай үзүлгөн жок. Көрөнгө сакталып турат. Элдин духу жашайт да. Ошол жалпы духтун
дух ошол ар бир кичинекей балага, төрөлгөн балага жугат. Маданият баары бир сакталып турат да. Маданият деп уран көтөрбөсөк деле ал элде жашаган маданият балага билинбей анын көкүрөк көйдөнүнө сиңип калат. Мына Баткен окуясын алалы. Мына биздин жоокерлер баягы ата бабалардын мекенчилдик духун көрсөтүп, ошол Манастын урпак экенин көрсөтүп, мына мекенди коргоп калышпадыбы? Ошол бул дагы ошол биздин рухубуздун, патриоттук рухубуздун үзүлбөгөндүгү уланып жатышы. Илгери Чолпонбай Тилебердиев фронтта эрдик жасаганда Калим Рахматуллин деген макала жазган. Бул Чолпонбайдын эрдиги бул советтик патриотизмдин гана жемиши эмес. Бул Манас рухунун уланышы. Муну жалаң эле советтик тарбиянын үзүрү эмес, муну элдик тарбиянын, элдик рухтун, Манастын рухунун уланышы катары баалашыбыз керек деп жазганда 42-жылы улуу патриот окумуштуу Манас деген китеп жазган, кичинекей чакан. Мына ошондо ушундай ойду Рахматуллин айтканда, жана Баткендеги патриотизм ошо сиз айткан кыргыз рухунун генетикасынын уланышы, тарбия, таалим менен. Мындайда бул тарбия деген көп факторлуу болот экен да. Мына окутуп тарбиялайбыз. Үй бүлөдө насият айтып, осият айтып тарбиялайбыз. А бирок ошо элдин чөйрөсү, руханияты ошол чөйрөдө жашап турган элдин руху. Ошол дагы билинбей балдарды тарбиялайт. Ал кээде айтпасаң деле баланын көкүрөгүнө сиңип калат да бир жакшы нерселер. Бул элдик тарбиянын, элдик руханияттын таасири да. Мына жанагы Баткендеги балдардын каармандыгы ошо элибиздин патриоттук рухунун уландысы десек болот. Мына нарк деген ушу да. Буга чейин өзүңүз айткандай адеп ахлак жөнүндө жарлыгы чыкты президенттин. Андан кийин май айында улуттук нарк жөнүндө дагы өзүнчө жарлык чыккан. Бул жолу ушул багытта программа кабыл алуу боюнча жарлык коюлуп атат. 3-чү жолкусу болуп. Эми бул сиз айткандай өзүнчө бир чоң иш болду, бул кадамды жасоо. Анан аны кандай аткарабыз деген маселе дагы туулат да сөзсүз түрдө. Анткени буга чейин өзүңүз билесиз, эгемендикти алган жылдардан бери ошол эле мамлекеттик тил боюнча, тилди сактоо боюнча бир канча ушундай программалар, көп кагаз жүзүндө калып калган учурлар болгон да. Анан бул дагы ошондой кагаз жүзүндө калып калбаш үчүн бийлик тараптан, ошол эле коом, эл тараптан кандай иштер жүрүш керек? Бул суроого жооп берүүдөн мурда мен бир нерсени айтып өткүм келет. Мына могуреки маданият таануу деген илим бар. Культурология. Анан философиянын да ар түрдүү түрлөрү бар да. Социалдык философия деп коет. Мына ушул эки илим тармагында аккультурация деген термин бар. Аккультурация. Бул ошо мурда артта калган элдердин маданияты менен күчтүү өнүккөн цивилизациянын
кездешиши бири менен. Бул ошол аз улуттун, мурда артта калган улуттун маданиятынын жок болушуна алып келет. Анткени күчтүү маданият ассимиляциялап жутуп коет. Берки кылымда артта калган баягы өнүгүүнүн тарыхый артта калган тепкичинде турган калк дароо эле жүздөн тиги өнүккөн маданият менен индустриалдык өлкөлөр менен беттешип алака өткөндө ал туруштук бере албай өзүн жоготуп коет деген эме бар да, теория. Мына ошондой тенденция бар Кыргызстанда. Мындай өзүнүн маданиятын жоготуп коюу коркунучу турат. Аны баарыбыз эле көрүп турабыз. Эми ушундай болбош үчүн жана сиз айткан программаны ишке ашырыш керек. Кандай жолдор менен дегенде ошол механизмдерди иштетиш керек да. Биринчи ошо улуттук нарыктарды, маданиятыбызды, тилибизди билим берүү системасындагы стандарттарга, программаларга, окуу куралдарына, окуу китептерине киргизип окутуш керек. Бир жолу ушул. Экинчи жолу үгүттөө. Үгүт иштерин мына театр аркылуу, кино аркылуу, радио аркылуу, телевидение аркылуу мына ушул ишке чегиш керек. Ушул каражаттарды. Басма сөздү, телевидениени, кинону, театрды. Андан кийин мына азыр санариптик каналдар болуп атпайбы? Ошол санариптик каналдарды пайдаланып, ошол улуттук баалуулуктарыбызды жөнүндө керек болсо электрондук китептерди, электрондук куралдарды ар бир адамга жеткиле кылып таратышыбыз керек. Анан могу ар кандай коомдор, улуттук баалуулуктарды жайылткан коомдор бар. Манас коому бар. Манасчылардын коому түзүлүп атат. Ушундай коомдук уюмдардын ошол улуттук нарыктарды үгүттөп жайылтуусун эл арасына. Ушуну колго алыш керек. Анан улуттук нарыктар, улуттук баалуулуктар жөнүндө эл арасында фестивалдарды өткөрүп туруш керек. Фольклордук майрамдарды өткөрүп туруш керек. Жанагындай көчмөндөр оюндарын өткөрүү, баягы илгерки ыргеселерди кайра жандандыруу. Мен бир ой айтайын дедим эле ушуга байланыштуу. Ыргесени кыргыздар эле өздөрү уланта берет да, бири-бирин өткөрүп. Эмне үчүн Кыргызстанда жашаган улуттарга дагы өткөрбөйбүз? Мисалы үчүн татарлар деле кыргыз ырларын, татар ырларын ырдап ыргесе менен телевиденияга чыкса, тунгандар, өзбектер мына кыргыз нарыктарын жайылтуунун бир формасы ушу ыргесе, фольклордук майрамдар жана башка. Ушундай каналдар көп да жайылта турган. Мына Манас боюнча академия түзүлдү. Ошол академия Манастын нарыктарын жайылтыш керек. Биздин нарыктардын көбү ушу Манаста. Манас эпосу бул кыргыз адеп аклагынын энциклопедиясы деп кытайлык Макеле Өмүрбай деген илимпозубуз айткан. Мурда кыргыз турмушунун энциклопедиясы десек, ал киши жаңы аныктама чыгарды. Кыргыз адеп аклагынын энциклопедиясы. Чындыгында эле ошондой. Мен өзүм ошо Манасты изилдеп
Чын эле Кыргыз элинин адебакылык конституциясы деп дагы мен жазган учурларым болгон. Негизги өзөктүү, фундаменталдуу баалуулуктарыбыз рухий, адебакылыктык. Ошо Манаста да. Мына ошо Манастагы өзөктү алып чыгып, керек болсо мына Лукашенко айтып атпайбы? Беларусь элинин баалуулуктары, улуттук баалуулуктары. Бул Беларустун бүгүнкү мамлекетинин пайдабалында жатыш керек дейт. Биздин дагы баалуулуктар, улуттук баалуулуктар Кыргыз мамлекетинин пайдабалында жатыш керек. Ошондо жана коррупция жоюлат. Мисалы Кошой Манаска мындай кеңеш бергенде, сен өз элиңди башкарып, өз алдыңча болгондо, сени таштап койбос жепчеке. Суроодон угар дайыныңды күтүнбөстөн сен жатсаң, бир күнү чабар айлыңды. Ошого моюн бербеске, калың болсун казынаң, ок жетпеген атканда, ок өтпөгөн тоңгамда деген. Мына күчтүү Кыргыз мамлекетин түзүү философиясын ошо Кошой Манаска мурастап айтып кеткен. Мына бүгүнкү Баткендеги окуя күчтүү Кыргыз, коргонуу жөндөмдүүлүгү күчтүү Кыргыз мамлекетин түзүү идеясын мына бизге каңкулап айтып атат. Биз эми ошо күчтүү Кыргыз мамлекетин түзүү философиясы бул дагы нарк, идеялык нарк, философиялык нарк десек болот. Ошо нарк, улуттук нарктуулук бул тарбия аркылуу өтөт деп атпайбызбы, муундан муунгачы. Азыр биз көп жылдардан бери айтып келебиз, азыр балдар телефон менен, смартфон менен тарбияланып атат, тили ошо менен чыгып атат депчи. Ушул багытта да кандай иштерди жүргүзсөк болот? Эми мына чет өлкөлүктөр өздөрү ошол улуттук баалуулуктарын, нарктарын сактоо үчүн кандай аракеттенип атат? Ошо жагында үйрөнүшүбүз керек да. Мисал үчүн Түркиянын билим берүү системасында мындай деген жазуу бар да. Муундарды Ататүрктүн революциясынын духунда, түрк моралынын духунда тарбиялашыбыз керек. Мына Япониянын мектептери деген китеп чыкты. Кыргыз кыз барып ошо жазып келди да, ошондо мындай экен. Сен адегенде япон бол. Андан кийин башка элдердин маданиятын үйрөн. Япондук инструментте ойной билүү ар бир япондук баланын милдети экен. Биз ар бир баланы комуз шерттеп үйрөтпөйбүз да. Ооба. Мына ушундай жол менен мына Германияда балага расписание түзүп берет. Ал смартфонду, интернетти бир убакта гана пайдаланат. Калганы китеп окуу, спорт менен алек болуу, бассейнге баруу, анан телевизордогу маданий программаларды 1-2 саат көрүү. Расписание түзүп берет экен да. Анан ошо боюнча баланы тарбиялайт. Аларда деле күчтүү жанагындай интернет, телефондор. Бирок алар немис бойдон эле калып атат балдар. Көзөмөлдөп атат. Көзөмөлдөп тарбияны туура жүргүзөт. Мына бизде ошондой тарбияны колго алышыбыз керек. Бизде балдар каалагандай эле жүрүп атпайбы? Көзөмөл жок. Расписание деген жок. График деген болбойт бизде. Мына ошо цивилизациялуу жолго түшөбүз десек, биз балдарды тарбиясын колго алышыбыз керек. Ата-энелердин жоопкерчилиги бул жерде көбүрөөк го. Ата-эненин жоопкерчилиги ошо ата-энелерге багыт берген мамлекет
дагы ата энелерге багыт берип алардын педагогикалык сабатын ачып, министрлик, айыл өкмөтү, мектептин директорлору ата энелер менен тыгыз иштеп, балдардын жанагындай тарбиясын цивилизациялуу жол менен алып барбасак, мондай стихия менен кете берсе, анда биз балдардан кол жууп калабыз. Рахмат агай. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Тилекке каршы убактыңызды бөлүп бизге кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ден соолук каалайм. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен ой пикир программасын жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунов алып бардым. Саламатта туруңуз.